Бийликтин клону боло турган болсо, мына азыр акча жагынан маселе болмоо эмес. Ошол эле аткаруу деңгээлинде мен өзүм көп күбө болгом. Ар кандай баягы ыймансыз нерсе ишке ашканда, мен ордунда башка бирөө болгондо мынтип айтмак эмес да. Мен ачык айттым. Жогорку кеңешке мен көп бизнесмендерди тааныйм. Жогорку кеңешке эмнеге баратасың десе, эң биринчи жолу бизнесимди коргогонума баратам. Ачык айтыш. Ачык айт, бизнесимди коргогонума баратам. Өзүң тааныштырып эме болсам, ай балам канча бересиң дейт. Дара канча бересиң, эмне бересиң? Мен айтам, мен биздин партия эчтеке бербейт. Депутат болуп калса, биринчи жана мен көксөгөн программадагы мыйзамдарды жазып бүтмөйүнчө жылбайм го дейм. Себеби дегенде элге берген убаданы аткарыш керек. Сиз тамашоо КВН командаларында ойноп, эл алдына чыгып жүргөн экенсиз да. Ушул тамаша жаратууда мээ керек да. Бүгүн чакырып калышса барып ойногонго даярсызбы? Албетте, эмнеге жок. Шумкарбек мырза, мына сиз болгону 34 гана жашта экенсиз. Анан өкмөттүн маанилүү структурасын жетектеп турдуңуз. Эми болсо саясатка аттанып, парламентке келүү ниети менен иштеп жатасыз да. Анан эмнеден улам ушул саясатка келүү ниети пайда болду? Бул суроону көбү мага берип келатчат. Сиз туура айтасыз. Бүгүнкү күндө инвестиция, тикелей түз инвестиция Кыргызстанга абдан маанилүү. Анан ошол эле учурда бул жаатта мен акыркы 5 жыл иштеп келдим. Ушул 5 жылдын ичинде бир топ көйгөйлөр, бир топ маселелер бар экенине ынандым да. Маселе жалаң эле баягы аткаруу деңгээлинде эмес, мына бизге окшош балдар, бизге окшош иштеген адамдарда эмес. Маселе ушул биздин мыйзамдарда бар экенине так көзүм жетти да. Анан жеткен үчүн анан мындай экен да, өзүңүздөр да билесиздер да. Өкмөт бир кандайдыр бир регламенттин укуктук ченемдик актыларынын негизинде иштейт. Анын ичинде мыйзамдар бар, өкмөттүн токтомдору бар. Анан ошол мыйзамдарды мисалы өкмөт деле ооба демилге алат, бирок көп маселелерди, көп мыйзамдарды жогорку кеңеш баягындай талдап, тескеп, жаратып, ошол жогорку кеңеште мыйзамдар жаралат. Анан анда ушул эгерде ушул жогорку кеңеш жазган мыйзамдар боюнча, саясат боюнча бизде иштесек, анда ушул көйгөйлөрдү, маселелерди ошол жогорку кеңешке барып, саясатты оңдош керек экен деген ойго келдим. Анан 5 жылда бир ар бир кыргыз жараныбызга конституцияда белгиленгендей укук берилет. Баягы шайланганга. Анан ошол укугумду ушул Иман Нуру партиясы менен баягы колдонуп, Иман Нурунун катарында баратам. Айтыңызчы, мисалы саясат албетте өтө татаал иш. Анан көпчүлүк жогорку кеңешке депутаттыкка талапкерлер жөнүндө сурап, эмне үчүн баратасың дегенде, мага 3-4 партиядан сунуш түштү, анан ошон үчүн баратам дейт да. Сизге Иман Нуру партиясынан сунуш келип түштүбү, же өзүңүздүн тандооңуз ушул партияга барып такалдыбы? Бул сунуш келип түштү десем да болот. Анан мен дагы сунуш түшкөндөн кийин сөзсүз түрдө сен дагы талдайсың. Бул партиянын баягы атына, затына жараша, программасына жараша. Себеби дегенде сунуш түшкөндөн кийин мен сунуш түшкөндөн кийин бул партиянын программасын дагы абдан мындай терең изилдеп чыктым. Өзүм экономист болгондуктан кийин ачыгын айтыш керек, бул партиянын программасы фундаменталдык принциптердин кармануусу менен жазылган. Муну экономисттер мындай окуса эле түшүнөт. Жазууга сиз катышкан жоксузбу? Жазууга кээ бир эмелерине катыштым, бирок мен келгенде бул партиянын программасы даяр экен. Анан ошол партиянын программасын карап, талдап чыгып, анан жаккан үчүн ушул партиянын баягы катарында барууну чечтим да. Жакшы. Албетте, кандай ойлойсуз? Негизи саясат азыр сиз ойлогондон да аябагандай татаал, анан жоопкерчиликти талап кылат. Саясатта айрымдар айтмакчы, мындай каршыкырлар гана жашап кете алат да, тырмакчанын ичинде. Анан сиз сыяктуу жаш коюндордун каршыкырлар менен мындай бир парламентте иштеши өтө татаалдыкты жаратпайбы? Эми мен жана дебаттарда айтып кеткен, азыркы сиз айткан каршылар убагында да коюн болушкан, сиздин баягы аллегорияңызга жараша. Алар деле биринчи кадамын жасашып, алар деле аралашкан. Албетте баягы саясаттындагы баягы элге
көрсөтүүчү жүзү бар экен. Баягы элге чыгып сүйлөгөн сөздөрү, эл көрбөй турган, билбей турган дагы финансылык жана башка ушундай таасирдүүлүк боюнча дагы бир мындай багыттары, агымдары бар экен десек болот да. Анан мунун аралашканынын себеби аралашкан адамдын ниетине жараша болот экен да. Эгерде ушул саясатка бир кандайдыр бир бизнесимди коргойм же болбосо бир акча табам, бизнес жасайм деп барсаң, албетте азыркы түзүлгөн саясатка мен ойлойм сен оңой эле кирип кетесиң, сен оңой эле мындай адамдарды таап иштеп кетсең болот. А эгерде мынакей биздикине окшош, мага окшош ниет болсо, саясатка эң биринчиден ушу мыйзамдык базабызды, элдин турмушун оңдойлу деп барса, биз үчүн биринчи учурларда кыйын болот го деп ойлойм. Себеби деген элестетсеңиз, мен ошол жака чыгып алып, мондай мыйзам жазыш керек, бул мыйзамдарды жазсак мынча салыгыңарды жаба албай каласыңар, салык көп төлөйсүңөр, мындай кылсак баягындай мурдагыдай урудай албай каласыңар деп мыйзамдарды көтөрүп атсак, ал баарын эле жага бериши мүмкүн да. Ошондуктан биринчи этапта оор болушу мүмкүн. Бирок эгерде чындап эле элибиз каалап турса, чындап эле эл өзгөрүүнү каалап турса, элдин күчү зор. Элдин күчү тарыхты карасак, буга чейин биздин өлкөдө эле бир эки кандай чоң мындай окуя болду. Башка өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атат. Ошондуктан элдин күчүнө ишенсек, анда сиз айтмакчы бизге окшогон жаш саясатчылар барып ошол системаны өзгөртүп, баягы элге иштей турган мыйзамдарды жазып, баягы жакшы нукка бурса болот да. Болгону ага эң биринчиден биздин ишенич, өзүбүздүн баягы билим тажрыйбабыз, анан эң негизгиси элдин баягы ишеничи, элдин колдоосу. Азыр коомчулукта Иман Нуру партиясы кимдики деген маселе улам суроо жаратып, кээде талкууга дагы айланып кетип атат да. Айрымдар бул Райым Матраимовдун экинчи клон партиясы деп эсептешсе, айрымдар бийликтин долбоору катары дагы баалап жатышат. Анан сиз буга мындай бир бетке кандай жооп берер элеңиз? Бул экөө тең туура эмес деп жооп берем. Экөө тең чындыкка келбейт. Жанагы бийликтин клону боло турган болсо, мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, биз баягы даже мына Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда эң акча аз короткон партиялардын катарына кирип калдык тилекке каршы. Анда биз акча жагынан маселе болмоо эмес. Андан кийин өзүңүздөр байкасаңыздар керек, ар кандай каралоо жумуштары башталды. Мунун баары болмоо эмес да, эгерде биз баягы клон деген мааниде. Эгерде сиз жана атын айтпай эле коеюн, ошол кишиге байланышыбыз болгондо, мен ойлойм акча маселеси такыр жаралмак эмес. Биздин баягы алып бараткан саясатыбыз дагы, сүйлөгөн сөздөрүбүз да башкача болмок. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз өзүнчө баягы жаштар биригип, жүрөгү таза, баягы жүрөгүндө ыйманы бар. Ыйман десе эле бүт эле жанагы дин, анан тиги радикалист деп туура эмес түшүнүп алыптыр биздечи коомдо. Ыймандын негизги мааниси, которгондо түпкү мааниси бул ишенич, ишеним. Биздин программада бул ушу адилеттүүлүккө ишеним, адилеттүүлүктүн негизинде элдин жашоосун оңдоо, анан ошону менен бирге ыймандуу бийликти жаратуу. Ыймандуу бийлик деген бийлик ишенич керек. Эмнеге ишениш керек? Бийлик адилеттүүлүккө ишениш керек, ошол адилеттүүлүктү жаратыш керек. Бийлик өзүнүн баягы күчүнө ишениш керек. Анан ошентип баягы элди оңдоого алып келгенге шарттар түзүш керек. Ошондуктан бүгүн биз баягы эч кимге көз карандысыз, өзүнүн ою бар, жанагы бүгүнкү күндө күндөн күнгө башында ооба баягы тарапкерлер аз болчу. Түшүнбөй айткан, билбей айткан биздин программа бүгүнкү күндө ошо тарапкерлердин күндөн күнгө өсүп аткан партия деп айтсак болот да. Айтмакчы, сиз ушул инвестицияны илгерилетүү агенттигинде кызматыңызды өткөрүп, шайлоого кетип жатканда өзүңүздүн бирге иштеген кесиптештериңизге карата айрым бир коркутууларды жасаган деген маалыматтар социалдык түйүнгө таркап кетти. Чын бышыгын өзүңүздөн уга алчы? Бул мен дагы абдан, мен үчүн да мындай кызыктуу, анан күлкүмүштүү болот да. Себеби дегенде эң биринчиден мен бул мындай аудио маалыматты ошол кол астымда иштеген кызматкерге жөнөткөм. Себеби дегенде кызматкер мага кайрылып, бизде ушундай бир проект болуп атат, бул проект боюнча мындай маселелер жаралып атат,
анан кийин ушул тартип боюнча мындай болуп атат деп, себеби пандемияда биз баягында толук күн иштеген жокпуз да. Баягындай мындай келип кетип кыска убакытка жумушка чыгып, анан баарымда ошондой акыбалга көнүп калдык окшойт да. Анан менден кийин ошо тиги мен кетээрде орун басар дайындалып, ал бир аз тартипке алып келип атканда мындай. Анан ар ким ар кандай кабыл алса керек. Анан мен айткам, ай, андай болбогула, силер кайсыл жерде иштегенин унутпагыла. Агенттик деген бул баягындай абдан мындай маанилүү, профессионалдуу жагынан абдан маанилүү жана башкаларга салыштырмалуу бийик мамлекеттик орган. Тартибиңерди оңдогула, жетекчиңер ким экенин унутпагыла. Себеби анын айтып атканы, мен дайым тартипке бекеммин. Баягындай ушул тартипти карагыла да, духуңарды түшүрбөй, майда чүйдө көңүл бурбай иштей бергиле. Мен шайлоодон өтөмбү, өтпөймбү, келип жумушта кайра улантабыз деген мааниде баягындай жумушка байланыштуу бир мындай айтканда мындай бир маалыматты берип атсам, оюм айтып атсам, анан эмнегедир ошо дебаттын эртеси күнү эле тиги жанагындай монтаж кылып пип деген үндөрдү кошуп, мен аларды баягы коркутуп, бир кандайдыр бир партияга шайлагыла дегендей кылып жасап салышыптыр да. Бул абдан өкүнүчтүү. Иман Нуру партиясынын негизги ураны ыймандуу бийлик, берекелүү жашоо деп аталат экен да. Анан бүгүн сиздин оюңуз боюнча биз ошондой системада жашап жатабызбы же бул биз бара турган жолбу? Эми мен сизге бир мисал келтирейин, адилеттүүлүк боюнча. Мисалы мындай болушу мүмкүн да, бир кандайдыр бир ишкана. Кандайдыр бир ишкана, ал жерде бир 200 киши иштейт деп коелу. Анан ошол ишкананын бир ээсинин баласы же кызы деп коелу. Анан ошол баласына деп коелу, баласына ишкананын акчасына ээси $100,000 машина алып берет. Анан ишканага тиги баягы жазып ошол машинаны, анан ошол ишкананын акчасынан кутулат. Бул эмне демек? Жанагы байкуш 200 киши иштеп эмгеги менен ошол машинадагы баягы баасын жаап атат да. А тиги болсо жөн эле айдап жыргап жүрөт. Башка өлкөлөрдө андай жок. Башка өлкөлөрдө айтылат, бул машинең сенин ушул ишкананын жасап аткан негизги жумушуна бир продукция чыгарып атса, ошол продукция чыгарып атканга катышып атабы? Ошону ташып атабы? Же болбосо бирдемкеге катышып атабы? Катышпай турган болсо кечирип коюн, салыгын төлөп туруп, анда айдай бер. Бизде андай жок. Бизде ошол машиненин дагы расходуна кошуп, тиги пайданын дагы көлөмүн азайтканга аракет кылышат. Анан кийин тиги башка баягы кол астында иштеп аткандардын дагы эмгегинин дагы баягындай ырыскысын колдонушат. Ошондуктан бул системаны биз атайын программабызда жаздык. Экономикалык учет деп бир мыйзам долбоору даяр. Ошол мыйзамды киргизип, адилеттүүлүктү алып келебиз да. Адилеттүүлүк алып келгенде автоматтык түрдө салыктар жанагындай эки жакка чачырандуу болбой, бирдиктүү бир багыт менен салыктар төлөнө баштайт. Бирок бүгүнкү саясат, бүгүнкү бийликтин иш аракети бул ыймандуу саясат болуп эсептелип атабы? Эми ал ыймандуу саясат болгондо эң биринчи иретте мынакей ыймандуу дегенибиз, айтып атканыбыз, мына башка өлкөлөрдө да так баса белгиленген. Ыймандуу деген, мен жана айтып кеттим, ишенич. Ишеничиң болсо таза иштейм деген. Азыр система кандай? Азыркы бийликтин аракети? Азыркы бийликтин аракети балким баягы чоң жактан, өз жактан аракет болуп аткандар, бирок ошол эле аткаруу деңгээлинде мен өзүм көп күбө болгом. Ар кандай баягы ыймансыз нерсе ишке ашканда, мисалы ошол эле өзүнүн жумушун колдонуу, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу, бир маселени кармап жатып алуу, ишке ашыруу, же болбосо кандайдыр бир кызыкчылык болмоюнча ишке ашыруу. Биз айтып атканыбыз мындай болуп атат да. Ушул ыймандуу бийлик дегенибиз эң биринчи ирет ушул аткаруучулар, жумуш орундагылар баягы өзүнүн жумушуна ишенсе, адилеттүүлүккө ишенсе, ал жана коррупцияга барбайт. Себеби дегенде ал билет. Мен могул жерден мондай коррупция кылсам, мен артымдан 100 киши же балким 1000 киши кандайдыр бир ырыскысын албай калат депчи. Ошондуктан 1000 акылдуу, 1000 таза болгондо эң биринчи баягы имам керек да. Нравственность деп коет. Ошол болгондон кийин анан мисалы ошол болгондон кийин система болот. Мисалы мындай да. Мен мисалы көп көрөм да, кээ бирөө ойлойт да, мына бул жерден бир жанагындай ар кандай бир жерде отургандар мындай жөн сөз менен айтканда шабашка кылыш керек. 10 сом, 15 сом, анан 100 сом, 50 сом шабашка алсам эчтеке болбойт, мамлекет андан баягындай кедей болуп кетпейт деген түшүнүк бар да. Ошол түшүнүк элестетсеңиз, чоңураак деңгээлде болсо,
Бардык мамлекеттик чиновниктерде болсо дейли. Ошондой болсо анда сөзсүз түрдө мамлекет өзүнүн баягы алып күчүн финанс жактан жоготот да. Ошондой болбош үчүн башка өлкөлөрдө ушул жанагы таалим тарбия өзүнүн алып жүрүшү биринчи орунга чыкканда, ал 1000 профессионал тажрыйба болсо дагы, тажрыйбалуу специалист болсо дагы эң биринчи ирет өзүнүн алып жүргөнү, өзүнүн баягы кандай принциптери бар, ошого жараша карьералык өсүш жасайт да. Биз ошону Кыргызстанда дагы бир мындай бир тартипке келтирип, ал приоритеттүү түрдө болуш керек деген мааниде баягы көрүп атабыз да. Себеби антпесек, бизде деле көрдүк го, канча тажрыйбалуу, канча жаш адамдар келип, ар кандай адамдар келип, бирок ошол баягы акчага кызыгып же дагы бир кандай бир шарттарга кызыгып, ар кандай иш аракеттерге барып атат да, элге залакасы тийген. Айтыңызчы, сиз 2015-жылдан баштап Кыргызстанда инвестицияны илгерилетүү агенттигинде иштеп баштапсыз. Анын 2 жылга чукулун башчысы же жетекчиси болуп иштедиңиз да. Бүгүн мына сырттан караганда ушул иш аракетиңизге кандай баа бересиз? Эми сырттан караганда, чынын айтканда, мен бул иш аракетиме бир мындай 5 деп баа бере албайм, аны ачык айтыш керек. Себеби дегенде, эмнеге 5 деп баа бере албайм? Себеби дегенде, мен эңсеген, мен каалаган көптөгөн нерселер ишке ашпай калды деле каршы. Кимдин күнөөсү менен? Бул ошол жана мен башында айтып кеткендей, мыйзамдардын бири-бирине так бир шайкеш келбегендиги үчүн. Себеби мына көп учурлар болду да. Инвесторлор келет, биринчи маселе көтөрүлгөндө эле макул Кыргызстанда иштейбиз дегенде жер тилкесинин бөлүгү боюнча. Жер тилкеси боюнча же агенттиктин алы жок, берки айыл өкмөттөргө кайрылгандай, же бизде бир даяр участкаларыбыз жок. Сэздикине окшопчу. Ошонун айынан жер тилкесин автоматтык түрдө чече албайбыз. Башкалардан суранып, жалбарып отуруп чечебиз. Аны чечиш үчүн эң бат дегенде эле бери эле 3-4 ай, 6 ай, ары жагы 2 жыл болуп кетет. Инвестор күтүп атып кетип калат. Андай учурлар көп болду. Экинчиси, жер тилкесин алгандан алса деле, экинчи маселе ошол жана ток тартып келүү, суу чыгаруу, инфраструктура ушундай маселелерди абдан көп жаралды да. Абдан көп жаралды. Аны чечебиз деп чуркап жүрөсүң да. Анан кийин завод иштеп баштаган күндө деле анан жанагындай баягы бажы, салык маселелери да. Бажы маселелери бир туруп төлөшүңөр керек, бир туруп төлөбөшүңөр керек деген учурлар болот. Айтыңызчы, Кыргызстанда баягы эксперттер чөйрөсүнүн берген анализине караганда бардык тармак эле инвестиция тартууга мындай кызыктуу дешет да. Бирок биздин өлкөдө эмне үчүн мындай инвестициялык даяр долбоорлорубуз жок болуп атат да? Бул түздөн-түз ушул сиз жетектеп келген агенттиктин жумушу болуш керек беле? Эмнеге мындай биз жакшы көңүл бөлө алган жокпуз? Эң биринчи ирет мындай да, тиги биринчи алып караганда, агенттикте даяр проектлер болуш керек, инвестициялык проектлер. Мен жана өзүм жумушум тууралуу айтпадым, ачык. Мен ушундай баягы сын пикирди туура кабыл алам. 5 деп айта албайм деген себеби, мен ушуларды дагы экинчи маселе ушул болчу да. Элестетсеңиз, башка жактан инвестор келсе, мен даяр проектлерди сунушташым керек. Ооба, жазылган. Бирок мынакей инвесторлорго бул жерде мынча, анан бул жерде мындай завод салсам болот деген бул жетиштүү эмес. Ага деген проектлер жасаш керек, техникалык, экономикалык негиздеме деген. Аны жасаш үчүн билесиздер, ал акча турат. Аны атай проекттик институттар, финансылык компаниялар жасаш керек, консалтингалык компаниялар эсептеш керек. Бир топ баягындай эсептөөлөө жүргүзүш керек. Ошонун баарын телекакчы биздин агенттикте андай специалисттер жок. Бирок акча барбы? Бюджеттен бөлүнүш керек. Бюджетте да андай акча жок. Бул маселе мен жогорку кеңеште да көтөргөмүн. Ошонун акча жоктугунан, бизнес специалисттери жоктугунан карабай, мен специалисттерди чогуу отургузуп, өзүм аралаштырып, бир техникалык, экономикалык негиздеме болсо да, болбосо дагы инвестициялык сунуш жасадык да. Бир мындай алдын ала эсептөөлөрүн чыгарып, баягы инвесторлорго сунуштай турган. Негизинен биз башка өлкөлөрдүн дагы тажрыйбасын карадык. Ал жакта жанагындай ушул агенттиктин астында же болбосо агенттикке өзүнчө атайы институттар бар, атайы компаниялар бар. Алар ушул мамлекет акчасын төлөп берет. Бир жылына 4 же 5 абдан сонун бүт баягы эсептери менен, тактоолору менен проекттер жазылат.
анан ошол проекттерди биздин агентство окшогон агентстволор алып алып, анан дүйнөнү кыдырып ошого инвестор чакырат. А бизде болсо тилекке каршы андай мүмкүнчүлүк жок. Ошого карабастан дагы биз иштеп келдик да. Иштеп келип инвесторлорду ынандырып, бүгүнкү күндө иштеп аткан ишканалар бар. Айтыңызчы, сиз бул кызматка жетекчи болуп келгенде убада бердим эле 7-8 чоң бир ишкананы ачам деп, бирок тилекке каршы оюмдагыдай болбой 3-4 гана ачылды деп айтыпсыз да. Анан бирок Кыргызстанда абдан чоң мындай инвестициялык долбоорлорду тарта турган болуп, анан аягына чыкпай калгандар абдан көп да. Мисалы эң эле бир эле мисалды айтайын, жогорку Нарын каскадындагы Камбар ата кестери боюнча мына маселе бүгүнкү күнгө чейин чечилбей токтоп турат да. Ушул сыяктуу жумуштарга келгенде бизде инвестициялык климаттын деңгээли кескин түшүп кетти деп айтсак болобу? Эми буга кошулам. Мен айтпадым. Мен мисалы мен ордунда башка бирөө болгондо мынтип айтмак эмес да. Мен ачык айттым. Ооба, менин жеке планымда кеминде 7 же 8 ишкана ачам деп жазгам. Бирок анын жарымы эле ашып калды. Эмнеге андай болуп калды? Себеби дегенде кээ бир ишкана биз мындай экен да, бизде тилекке каршы мына мамлекеттик органдарда мындай да, ушункар сен мынча ишкана ачышың керек деп план коюшат. Эгерде ал план менден көз каранды болгондо, аны мен ишке ашырмакмын. Мен ошо тийиштүү уюштурууга акча же болбосо ошону ишке ашырууга акча болсо, анда мен башы менен жооп бермекмин да. А менин жумушум мен башкаларды эле башка жактан жүргөн адамдарды Кыргызстанга алып келип, аларды ишендирип, алардын баягы мындай айтканда ишеничине алып, анан ушулар акчасын салыш керек да. Бул 3-4 ишкана Кыргызстандагы ар кандай окуялардан улам баш тартты. Дагы бир эки ишкана өз ара соттошуп, Кыргызстанга келатып, эки партнер соттошуп, менин акчам салынды, сенин акчаң салынды болуп баш тартты. Ушундай учурлар болот экен да. Анан мен башка өлкөлөрдү карасам, башка агенттиктерде мындай пландарды койсо дагы, шарттарды түзүп берип коет экен да. Эме ишке ашпай калса дагы макул, сен жок деген аракет кылдың, бул да жакшы деп баягындай башкача баа берет экен да, позитивдүү. Бизде болсо урду кетти, мына ишке ашырган жоксуң деп эле ар кандай жыйынтыктар, тыянактар чыгарып эле баягы жанагындай аты бар, анан суу парасы куруп болуп атат да. Анан бул албетте эмне үчүн ишке ашпайт? Так жооп берип кетейин. Сиз жана туура айтканда чоң проекттерди ишке ашырарда алардын ошол так иштөө процессин баягындай тейлей турган биздин укуктук ченемдик актылар болуш керек. Ошол эле ВНК-ны алалы. Верхний Нарынский, жогорку Нарын каскад кес. Ал инвестор келип, ал ГЭСти курганда, мисалы ал ГЭСтеги электр энергияны мамлекет канчадан сатып алат деген бүгүнкү күндө бир так белгилүү тариф жок. Ошону айынан тариф жоктугунан байланыштуу, ал тариф качан болот? Ал курулуп бүткөндөн кийин болот да. Курулуп бүткөндөн кийин дегенден кийин мага инвесторлор айым айтат да, силер кызыксыңар го дейт. Мен эгер куруп алып, анан кийин курулуп бүткөндөн кийин силер мамлекетиңер мынча сомдон алам деп койсо, арзан бааны алып койсо, мен кандай кылам? Алдын ала бере аласыңар бир бирдиктүү тариф дегенде, канча мына чуркап жүрөм, бирдиктүү тариф тилекке каршы бере албайбыз да. Алдын алачы. Анан ошоюнан инвесторлор ойлонуп кояндо, мен мисалы ошол эле Казакстанга барайын, Өзбекстанга барайын, мага так белгилүү баса айтышат. Курсаң мынча сомдон сатып алабыз деп. Мындай тариф качан белгилүү? Баягы 30 мегаваттка чейин салынса, белгилүү ал жакта мындай так жазылган да, мынча сомдон алабыз деп. А 30 мегаваттан ашкандарга белгисиз болот да. Айтыңызчы, биз дайым эле инвестор десе тышкы инвесторлор жөнүндө сүйлөйбүз да. Бирок мен мына ушул жогорку кеңешке болгон шайлоолордон улам байкап атам, көптөгөн акчасы көп жигиттер басып жүрүшөт. Ушул жигиттердин акчасын биз баягы ички инвестор катары эмне үчүн тартпай жатабыз деген дагы суроо пайда болот да. Ал мындай да инвестициялык климатка байланыштуу болот да. Инвестициялык климат бөлүнбөйт биз үчүнчү. Биз дагы жумушубузда бөлбөйбүз. Сырткы инвестор, анан ички инвестор. Мыйзам баарынан бирдиктүү. Мисалы, бир кандай мыйзам жасасак, ошол мыйзамдын негизинде ички инвестор дагы иштейт, сырткы инвестор дагы иштейт. Демек аны ачык айтыш керек, ошол биздин эле эр азаматтарыбыз, демек биздин мамлекетке караганда башка мамлекетти мындай тандап аткан учурлар же кооптонуп аткан учурлар болот. Ошондуктан биз жогорку кеңешке баратабыз да. Инвестициялык климатты жакшыртуу үчүн, шарттарды түзүү үчүн. Болгону мен ойлойм, маселе ушунда.
Биздин агенттик такыр бөлбөйт. Биз кайра ички инвесторлор келсе абдан сүйүнүп, аларды колдоого алып, аларга толук жардам берип келебиз жана мындан ары да беребиз да. Дагы бир маселе, мына сиз экономист катары бүгүн жалпы Айыл апаны кыдырсаң, ким менен сүйлөшсөң дагы тышкы карыздын көлөмү аябагандай чочутуп турат. Маалыматтарга карасак, 5 миллиард долларга чукулдап калган экен. Өзгөчө Кытайдын Эксим банкына карызыбыз кокодон болуптур. Анан ушул шартта Ыйман Нуру партиясынын кандай экономикалык мындай так программасы бар? Кантип кутулабыз? Бизде так программа бар. Уруксат этсеңиз бир аз кеңирээк айтып берейин. Тышкы карызда көбү чочулайт да, эртең келип төлө десе биз төлөй албай калабыз деп. Бирок эң чоңкусу башталды да 2020-жылы. Эми мен айтып атканым, тышкы карыз бул башка кредит сыяктуу эле платеждор болот да, мындай төлөөнүн графиги болот. Төлөөнүн графиктери ар бир жылга мынча миллиондон кайтарыш керек деген графиктер болот. Негизги маселе ошол графиктерди кайтарууда. Ошол графиктерди убагында кайтарып төлөсөк, анда биз ошол карызды төлөй алабыз, анда маселе жок деген. Анан графиктерди төлөөгө маселе жаралып калышы, биз кайдан акча алабыз деп. Биз сырткы карызды, биздин программада жүрөт, дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Сырткы карызды ички карызга айлантырышыбыз керек да. Бул эмне деген түшүнүк? Бул деген мынакей, биз Кытайга карызбызбы? Мамлекет эгер кандайдыр бир себептер менен акча таппай атса, анда ошол эле биздин мамлекет, биздин улуттук банк аркылуу, Минфин аркылуу биздин элден карыз алып турса болот да. Мындай жанагы векселдерди чыгарып, облигацияларды чыгарып, карыздарды, акчаны алып, ал ошол акча менен жана жылдык графикти жаап турса болот. Тиги акчаны болсо, ички элден алган карызды жабыш үчүн албетте киреше булактарын көтөрүш керек. Биз киреше булактарын көтөрүү боюнча дагы программабызда сунуш жүрөт, жана мен башында айтып кеттим, адилеттүү экономика. Адилеттүү экономика деген бул жанагы бүгүнкү күндө акчаны көп көлөмдө таап туруп, ар кандай салыктын, саясаттын, ар кандай сүйлөшүүлөрү, ар кандай жол менен төлөбөй, мындай бир башкача бир кыймылдаган ишканаларды бирдиктүү бир учетко келтирип, ошолордун негизинде акча түшүрүп, анан акча түшкөндөн кийин биз бул акчаны мисалы кандай кылабыз? Бул акчаны бюджеттен жанагындай тендер туруу аркылуу таратса деле болот. Бирок ал жакта бир аз коррупция болуп атпайбы? Тендер өткөндөрү. Андай болбош үчүн биз түз элдерге берели деп атабыз. Айлык акын көбөйтөлү деп атабыз. Мугалимдерге, врачтарга, пенсионерлерге кескин түрдө көбөйтсөк, ал эмне кылат? Ал акчаны алат дагы байкуш жашоо шартын оңдойт. Барып жакшыраак бирдемкени сатып алат, тамак аш сатып алат, биздин эле өндүрүлгөн нерселерди сатып алса, ал получается биздин өндүрүшкө колот, өндүрүш анан салык төлөй баштайт. Ошентип биздин экономикабызда туруктуу механизм пайда болот. Акча бир жактан бир жакка кирип, ортодо акча иштей баштайт. Ошол акча менен биздин баягы киреше булактарыбыз да көбөйөт. Анан мамлекет баягы сырткы карызды ички карызга айландырып жабууга мүмкүнчүлүк алат да. Кандай ойлойсуз, бүгүн ушул сиз айтып аткандарды эмне үчүн буга чейин өкмөт жасай алган жок деген азыр өкмөттүн потенциалына баа бере аласызбы? Эми мен өкмөттө иштеп жүргөн адам катары мындан баа бериштен алысмын, себеби мен баягы эми азыр шайлоого баратсыз. Шайлоого баратам. Мен биринчи анда мындай эмесинен хронологиялык жагынан айтайын, эмнеге буга чейин болгон эмес деп. Болгон эмес себеби өтө жөнөкөй. Мен жеке оюмда биздин мыйзамдарда ушул бүт жанагы олигархтар, чоң компаниялардын ээлери, ушул эле баягы бажыга байланыштуу жана башкага байланыштуу бир ар кандай бир топтор келип ушул адилеттүү мамлекетте болгон акчаны бөлүштүрүүдө, адилеттүү бөлүштүрүүгө мындай каршы да. Себеби элестетсеңиз, адилеттүү бөлүштүрүү болгондо алар көбүрөөк салык төлөш керек бюджетке. Биздин тиги баягы бюджеттин системадагылар көбүрөөк акча алыш керек. Булар кызыктар эмес да. Ошондуктан баягы мындай айтканда инстинкт самосохранение деп коет го. Өзүн өзү сактоо менен баягы ушундай боло берсин, ушундай система бизге жагат, кете берели, андан көрө бирдемке болсо тияктан карыз алабыз, бияктан карыз алабыз деп баягы күнүмдүк оокат менен баягы иштеп аткандай сезилет да. Биз ошонун баарын билип туруп, ушул система өзгөрмөйүнчө, адилеттүү бөлүштүрүү болмоюнча экономикабыз астыга чыкпайт деген түшүнүккө келдик да. Ооба, бажыны бууп туруп таза кылып койсок, салыктар таза кылып койсок, акча түшөт, бирок ал акча 1-2 жылга эле жетиши мүмкүн. Андан ары туруктуу механизм болуш керек да. Ошол туруктуу механизмди биз программабызга сунуштап, жазып сунуштап атабыз.
Эми баа берсеңиз, өзүңүз баа берсеңиз болот. Демек, мындай болуп аткандан кийин өкмөттүн бүгүнкү күндө аракети бар. Аракети жанагы ушул биздин экономиканын баягы таптакыр түшүп кетпесе дагы ар кайсы булактардан ушул түз инвестициялардын жардамы менен, ар кандай жардамдар менен бир астыга сүрөп кетүү аракетин жасап атат. Бирок мен ойлойм, бул аракет аз. Бир системаны өзгөрмөйүнчө, эме кылмайынча бизде бир алгылыктуу, мындай айтканда, мындай прорывный бир мындай секириптерди жасай албайбыз да. Ошондуктан биз ушул баягы адилеттүү экономика, адилеттүү бөлүштүрүү деп сунуштап атканбыз. Эксперттер чөйрөсү парламентте көбүрөөк байлар, олигархтар бар дешет. Муну Жогорку Кеңештин 6-чакырылышында айрым депутаттар өздөрү деле мойнуна алышты, олигархтарга толуп алганбыз депчи. Анан бул системаны мына эми 7-чакырылыш келсе өзгөртө алабы деп эле 7-чакырылыштын миссиясы кандай болушу керек өзү? Мына сиз мен мурдакы суроомо эле азыр дагы мындай сиз өзүңүз айтып атып эле жооп берип алдыңыз болуш керек. Себеби мынакей, Жогорку Кеңешке мен көп бизнесмендерди тааныйм. Жогорку Кеңешке эмнеге баратасың десем, эң биринчи жолу бизнесимди коргогонго баратам. Ачык айтыш. Ачык айт, бизнесимди коргогонго баратам. Анан мына сиз өзүңүз да айтты, өздөрү да айтып калды, биз олигархтар келебиз. Эми түшүнүп атасыз да, экономиканы алып караганда эмне үчүн аякка барат? Жанагы адилеттүү бөлүштүрүүнү баягы ишке ашырыш үчүн. Ишке тескеринче ишке ашырбаш үчүн. Балким өздөрүнө бөлүштүрүү болот, элге, бюджетке адилеттүү бөлүштүрүү бүгүнкү күндө мындай аз десек болот да. Анан мен жана айтып кеткендей, булар барып алып ушу системаны коргоп, ушул эле тура берсин. Бир майда чүйдө өзгөрүүлөр болушу мүмкүн, бир көзгө көрүнөр, көрүнбөс, же бизнеске, экономикага тиешеси жок бирдемкелерди ооба колдоп эме кыла бериши мүмкүн. Бирок байкасаңыз, салык саясаты, бөлүштүрүү саясаты жагынан бир алгылыктуу көзгө урунарлык эчтеке боло элек акыркы бир 20 жылдан. Наоборот, мындай байкасаңыз, туруп эле бир күч барып туруп эле НДСти бошотуш керек деп эле барып эле НДС бошотуп салышат. Анан кийин биз кыйналып кеттик деп эле тигин бошотуп салышат. Бул мен ойлойм, бул деген жанагы ушул адилеттүү бөлүштүрүүдөн качуу да. Эми азыр мынакей 7-чакырылыш боюнча Өзгөрүү болобу деги эле? Өзгөрүүнү мындай болот да. Эгерде эл кайра эле эми мындай деп коеюн, кайра эле ушул акчалуу партияларды, олигархтар бар партияларды шайласа, жанагы эле система улана берет. Балким баягы элдин көзүнө көрүнүш үчүн ар кандай өзгөрүүлөр кылып коюшу мүмкүн. Бизге окшогон жөнөкөй бизнеси жок, бир мындай башкача көз караш менен баргандарда биз сөзсүз түрдө анда бул системаны өзгөртүүгө аракет жасайбыз. Анан мүмкүнчүлүк берилсе, системаны өзгөртүүгө. Бирок сиз азыркы мындай шайлоо алдындагы үгүт иштерин көрүп атасыз да. Ушул планды алганда, анан партиялардын программасына көз чаптырып, баам салып аткан учурда кандай парламент келатат деп ойлойсуз? Анализ жасап көрдүңүзбү өзүңүз? Анализ жасап көргөм. 103 депутат ат салышып атыптыр мурдагы 6-чакырылыштын. Анын көпчүлүгү өтөт. Мен баягы бир кандайдыр бир бөлүгү өтөт деп атканым, мен айтып атпаймынбы, жерлерине барсам, өзүң тааныштырып эме алсам, ай балам канча бересиң дейт. Дароо сурашат. Дара канча бересиң, эмне бересиң? Мен айтам, биздин партия эчтеке бербейт. Бир тыйын да бербейт. Чайда эчтеке кылбайбыз, эчтеке стадионуңарда салбайбыз, жолуңарда салбайбыз. Биз анан сен эмне кыласың? Биз мондай өтүп калсак, сиздер үчүн мыйзам жазып беребиз, өлкө үчүн мыйзам жазып беребиз. Адилеттүүлүк бөлүштүрүүнү түзүп беребиз. Биздин баягы күчүбүз бул жүрөгүбүздөгү таза ыйман, адилеттүүлүккө ыйман, анан биздин тажрыйбабыз деп айткандан кийин бир кандайдыр бөлүгү ооба анда силерди колдойбуз деп атат. Бирок тилекке каршы көпчүлүгү эле жанагындай да. Ошондуктан мен жанагындай бир мындай сыйкырдалыкка ишенбейм да, таптакыр баягы олигархтар өтпөй калат дегенчи. Аны мындай реалист болуш керек да. Кандайдыр бир бөлүгү сөзсүз түрдө барат. Аны баягы элден да байкап атабыз. Бирөө ошол эле учурда жанагы биз дайым эле кайрылып келатабыз. Мен дагы дебатта айттым, шайлоого барбайм деп аткандар, жана баарына каршы шайлайм деп аткандар. Бир аз ойлонсоңуздар, сиздер бүгүнкү күндө чыныгы күч сиздерсиңер да. Сиз мисалы ошо шайлоого барып туруп таза партияларга шайласаңар, таза партиялар көпчүлүк болот дагы, чындап эле өзгөртүүлөрдү жаратып койсо болот Кыргызстанда. Бат эле. Ошондуктан үйдө отурбастан, анан баягындай шайлоого негатив көз карабастан, эчтеке өзгөрбөйт дебестен шайлоого барыш керек да. Ошон үчүн биз урааныбыздардан бири ушундай болчу да. Өзгөрүүнү өзүңдөн башта. Кыргызстанды өзгөрткүң келсе, анда өзүң өзгөрүп туруп шайлоого бар, таза партияларга шайла.
анан өзгөрүү болот. Негизи Кыргызстан саясий жактан абдан активдештүү да. Активдешти. Анан бул жагынан алганда баягы саясат курсак тойгузбай тургандыгын, биз экономика менен алек болушубуз керек экендигин качан түшүнө баштайбыз? Аны деген качан гана биз эң биринчи рет качан түшүнөбүз билесизби? Качан мынакей сиз мен базарга барганда, магазинге киргенде толтура товарлардын арасынан бир-эки кыргызстандык болсо дагы ошол бир-эки кыргызстандыкты сатып ала баштаганда ошондон түшүнөбүз. Кыргызстандын товарлары. Себеби дегенде азыр эмне азбы? Азыр бар, бирок мен байкайм да, мисалы магазиндерге, базарларга кирсең, бар эле Кытайдан келген, Россиядан келген, Казакстандан, мисалы мен жөнөкөй мисал да, жанагы хлебцы деп коет баягы, нанча деп коет кыргызча. Ошол эми өтө жөнөкөй жасалат да, бирок ошону да биз Казакстандан алып келип атабыз. Элестетсеңиздер эми мынакей. Биз эмне аны өндүрө албай атабыз. Өндүрө алабыз, бирок бирөө байкуш бир цехтен жасаса, ал жасайт, 1-2 ай сатат, албай койгондон кийин кредитин төлөй албай, банкрот болуп жапкан учурлар болот атпайбы? Эгерде сиз, мен, көрүп аткан телекөрүүчүлөр кыргыз эли жок, кыргызстандыкын колдош керек деп жалаң кыргыздардыкын алып туруп алганда, аны биздин цехтердин иши жүрүшмөк, казактар бизге алып кирмек эмес, коркуй Кыргызстанга алып барсаң албайт. Бирок анда мамлекеттин өзүнүн бир иштеп чыккан саясаты болуш керек да бул боюнча. Биз ошол саясат бар, ошол саясатты биз алдыга коелу деп атабыз. Биздин программада жазылган ар бир жаран бул инвестор. Инвестор деген бул мынакей мен барып алып биздин кыргызстандыкын алсам, мен тигинин ишине салым кошуп аткан болом да. Ошол биздин программада жазылган. Биз ошол саясатты приоритеттүү түргө чыгаралы деп атабыз да. Приоритет ушул болуш керек деп. Анан эми өзүңүздөр көрүп атпайсызбы? Эми биз эми буну жогорку кеңештен да айтабыз, өкмөттөн да айтабыз, ушинтип атып, баягы сиз айткандай саясатты кеңиртип жүргүзсөк, анда биздин баягы эл дагы саясатташтырылып эмес, экономикага ойлой баштайт да. Кой анда мода эле мына Бишкекке келбей эле ушул Ысык-Атан эле Кант районунда цех экен, мындан алайлы, тигинен алайлы деп баягы экономика жагын ойлой баштайбыз да. Популист саясатчылардан кантенде арылабыз? Мен аны билбей эткенмин, алардын эми ал өздөрүнүн бир психологиялык жактан бир кандайдыр бир өзгөчөлүгү болсо керек. Эми популист саясатчылардан жыйынтык сурап эле арылабыз го дейм. Кандай жыйынтык жасадың, жыйынтык барбы дегенде анан популизм деген сөз жөн эле куруп ада дегенде. Жыйынтык жок болгондон балким өздөрү уялып калар, менин жыйынтыгым жок турбайбы деп. Ага ушул жыйынтык суроо менен аралса болот го дейм да. Шайлоодон кийин Ыйман Нуру партиясынын баягы шайлоодогу жыйынтыгына карабастан, эгерде сизди кайрадан өкмөттүн курамына чакырса, барып иштөөгө даяр белеңиз? Албетте даярмын. Себеби дегенде бул суроону өзүмө көп жолу бердим. Кайра ушул бизнеске кетип калсамбы, эл аралык компанияларга барсамбы, чет өлкөгө чакырып атышат, жашырбайын. Эң кызыгы жана бул жакка келип инвестиция сала албай кеткен компания Казакстанда иштеп атыптыр. Ошолор чакырып атышат. Бирок мен ойлойм, мен кичи кезимден ушундай максатым бар эле, тилегим бар эле, Кыргызстанга салым кошуу, Кыргызстанды өнүктүрүү. Анан бир өнүктүрүү оңой эмес экен. Анан 5 жылдык тажрыйба алдым. Ошол 5 жылдык тажрыйбам текке кетпесин деген максатта албетте барам, сунуш түшсө. Депутат болсоңуз деле барасыз? Депутат ошол жагы депутат болуп калса, биринчи жана мен көксөгөн программадагы мыйзамдарды жазып бүтмөйүнчө баягы ушу ишке ашырбасам да демилдик элемейинче жылбайм го дейм. Себеби дегенде элге берген убаданы аткарыш керек. Ошол демилдик эле жазып, ар кандай фракциялар менен сүйлөшүп, бул керек түшүндүрүү иштерин жүргүзүп ишке ашырса анда жакшы. Анан ишке ашырбай туруп эле анан бир жумуш сунушташ эле кете берсе анда бул кандай жумуш? Ошондуктан азыркы учурда элге убада берип атасың, ошону аткар. Аткарып бүтүп анан башка да жумуш кылсаң болот. Мага жаңылык болду. Сиз Тамашо КВН командаларында ойноп, эл алдына чыгып жүргөн экенсиз да. Бирок сиз бүгүн маектешүүгө келип сүйлөп жатып, мен сизден олуттуу адамды көрүп турам да. Анын пайдасы бүгүн тиет бекен деги эле бүгүн ошол КВН командаларына барып катышып турасызбы, чакырса? Эми чакыртпагандай. Чакырбай калыштыбы? Биринде чакыруулар жок. Балким билбесе керек, бирок студент кезимде аябай активдүү ойночумун. Мага жакчы. Себеби дегенде ойногонунун эки негизги себеби болчу. Биринчи мен Бишкекке келгенде
мен орусчаны начар сүйлөчүмүн. Анан орусча тилди үйрөнөйүн. Баткенден келгенсиз. Кызыл Кыя шаарынан бүтүрүп келгем. Анан ошол орусчаны үйрөнөйүн, элге аралашканды үйрөнөйүн, баягы деп баягы киргем ошол КВНге. Анан экинчи ушул тамаша жаратууда мээ керек да. Ошол демек бул жакта акылдуу адамдар барго, бир ойчул, бир мындай бир башкача ой жүгүрткөн адамдар барго деп баягы ошо аралашкам да. Анын пайдасы бүгүнкү күндө сөзсүз тиет. Сөзсүз тиет. Мисалы мен ар кандай адамдар менен сүйлөшө алам. Мисалы жини келип сүйлөшпөйм деген адамдар менен дагы бир тамаша айтып, же бир аларды угуп, баягы тил табышканга аракет жасаймын. Анан кийин элдин астына чыкканда дагы баягындай сүрдөп же болбосо бир оюн жоготуп коем деген жок да менде. Себеби дегенде ошол КВНде жүргөн тажрыйба, аудиторияга иштеп көргөнсүз. КВНде жүргөн тажрыйба ошого жардам берет да. КВНде биз тамашаларды жаттачубуз, анан сөздөрдү унутуп калсак дагы негизги маанини унутпашыбыз керек болчу. Элдер менен сүйлөшкөндө деле ошондой экен да. Мисалы мен жол уюштуруп келатам. Барганда эл менен жолукканда дагы негизги маселени, мына негизги маселе ушунда сүйлөшүп, суроо жооп болсо берип туруп ушундай сүйлөшсөк болот да. Жардамы абдан чоң десек болот. Бүгүн чакырып калышса барып ойногонго даярсызбы? Албетте, эмнеге жок. Албетте, эмнеге жок. Себеби дегенде баягында айтып коет да, мурдагы КВНчилер болбойт дегендечи. Мисалы, албетте ошол эле мен менен ойноп жүргөн тең туштар болсо, алар менен чогулуп, баягы азыр баягы эмне болуп калды, саясаттан дагы тамашаларды жаза билебиз. Анан жа башка мындай тамашанын деңгээли эле болот экен да. Студент кезде тамашанын деңгээли башка болчу. Азыр тамашабыздын деңгээли башкача болсо керек. Мен үчүн да кызык да. Азыр барып ойносок кантип ойнойт элек деген ойлор келет да. Анда муну укса КВН командалар мүмкүн чакырып калышар. Анын үстүнө ушул КВН командаларында ойногондордун арасынан деле күчтүү саясатчылар, ал түгүл президенттер чыкпадыбы? Албетте. Мен башында мындай чыкканда көңүл бурган эмесмин Владимир Зеленскийгечи. Анан кийин көңүл бурган себеби жана сериалын көргөндөн кийин көрө баштадым. Анан түшүндүм да, бул аябай туура маркетингалык жүрүш болгон экен. Себеби элге алдын ала образын берип койгондо, мына элдин кызматкери, слуга народа деп, элдин кызматчысы деп баягындай образ берип койгондо, эл ошол образ үчүн эле шайлады го дейм да. Бирок мен бир чынын айтканда бир күмөн бар болчу. Эми бул Зеленский экономист болбосо, анан келип кантеткен десем, кыйынчылыктар болуп атты. Бирок башында эч ким олутту кабыл алган жок эле да. Кыйынчылыктар болуп атты. Бирок эң жакшы мунун уюштурулук бир мандемий таланты бар экен десем болот да. Себеби эч бир тартынбастан, уялбастан, эч кандай бир кызыкчылык, олигархтардын кызыкчылыгы дебестен башка өлкөлөрдөн специалисттерди алып келип, жанагы баягы маанилүү постторго коюп, реформа жаса деп толук мүмкүнчүлүктөрдү берип атат бүгүнкү күндө. Мунун жыйынтыгы жакшы болот деп ойлойм. Бизге да ушундай керек да. Анан эгер ушундай, бул деген эмне деген? Бул деген адам таза, өлкөсүндөгү өзгөрүүнү каалап турат деген түшүндүрөт да. Ошондуктан мен бул жагынан абдан жогорку баа бердим да Владимир Зеленскийге. Ыйман Нуру партиясында ушул көбүрөөк жаштар бар окшойт. Анан сиздердин командадан ичинде келечекте чыга турган, эгерде парламентке келип калсаңыздар, даяр өкмөт башчы, анан чечүүчү посттордо иштей турган министрлер барбы? Кимдер алар? Албетте алар бар. Мен эми атын атабай эле коеюн, себеби атаган жакшыраак да. Мен мисалы мынтип эле коеюн, мындай татыктуулардан да эле коеюн, баягы мисалы эле ошол эле биздин Чыңгыз Макешев бир баягы жогорку постторго татыктуу. Биздин лидерибиз Нуржигит Кадырбекович жогорку постторго мындай татыктуу. Жаштардан мисалы ошол Аскар Күрүчбеков, жанагы Самат Шатманов дегендер бул ушул тышкы иштер министрлигинде иштешкен. Юристтерден биздин Чынара Океева, Сүйүтер Маматова. Бир топ баягы тажрыйбалуу адамдар бар. Эми баарын атап атканда азыр убакыт көп кетет. Аларга мен толук ишенем, татыктуу. Эми баягы алдын ала айтыш кыйын. Өзүңүздү жеке кайсы постто көрөсүз? Мен эми ага баягындай мен мындай жөнөкөй адаммын, мен мындай кылып иштетип кыйрап жүрөм. Амбиция болуш керек да. Амбиция бар. Ал амбиция шартка байланыштуу болуш керек да. Себеби дегенде элестетип көрсөңүз, мындай жөнөкөй мисалда макул тиги бир министрликти сунушташты да. Министрлик болгон күндө деле мыйзамы жок болсо
же биз ал жактан жогорку кеңештен поддержка болбосо иштеш кыйын да. Ошондуктан баягы шартка жараша болот го дейм да. Ошол мыйзамдарды биринчи жазып алып, же болбосо бир министрлик менен чогуу жазсаң кандай сонун болот эле дейм да. Анан ошондуктан шартка жараша болот го дейм да. Анан бул деген амбициям жок эмес, амбициям бар, бирок мен ошо шартка жараша, алыма жараша, ошол түзүлгөн жагдайга жараша иштешкени, кызмат кылганы даярмын да. Аягын убагында айтасыз. Ооба. Сизге чоң рахмат, анда жеңиш каалайбыз. Рахмат, сизге да чоң рахмат.